Кабыл жана Абыл. Башталыш 4-бөлүм 1-аяттан 16-аятка чейин жана 25-26 аяттар. Адам аялы обого жакындады. Обонун боюна бүтүп, Кабылды төрөдү да, жараткан эгенин жардамы менен бала таптым, деди. Анан алып Кабылдын иниси Абылды төрөдү. Абыл койчу, ал эми Кабыл жер иштеткен дыйкан болду. Убакыт өтүп, Кабыл жараткан эгеге жердин жемишинен, Абыл болсо төл башыларынын майлуу жерлерин тартуу кылды. Жараткан эге Абылга жана анын тартуусуна ыраазы болду. Ал эми Кабылга жана анын тартуусуна ыраазы болгон жок. Буга Кабыл каттуу ачууланып, кабагы карыш түйүлдү. Ошондо жараткан эге Кабылга: "Эмне ачууландың? Эмнеге кабагыңды карыш түйөсүң? Эгер жакшы иш жасасаң, башыңды көтөрүп жүрбөйт белең. Эгер жакшы иш жасабасаң, байкагын, күнөө босогоңдо турат. Ал сени өзүнө тартат. Бирок аны тизгинде", деди. Кабыл иниси Абыл менен сүйлөшүп, аны талаага алып барды. Анан Абылга кол салып, аны өлтүрүп койду. Жараткан эге Кабылдан: "Иниң Абыл кайда?" деп сурады. Ал: "Билбейм. Мен эмне иниме кары болчу элем?" деп жооп берди. Ошондо жараткан эге: "Бул эмне кылганың? Иниңдин төгүлгөн каны мага жерден зар какшап боздоп жатат. Сен өзүң колду болгон иниңдин канын жуткар жердин каргышына калдың. Бул жерди канча иштетсең да, ал сага берекесин бербейт. Сен жер үстүндө тентимиш да, кыдырмыш болосуң", деди. Кабыл жооп берип: "Менин жазам көтөрө алгыс оор. Бүгүн мени бул жерден кууп олтурасың. Эми сенин көзүңдөн алыстап, жер үстүндө тентимиш да, кыдырмыш болом. Мени туш келген адам өлтүрөт го", деди. Бирок жараткан эге: "Жок, сени эч ким өлтүрбөйт. Ким сени өлтүрсө, андан 7 эсе өч алынат", деди да кезиккендер өлтүрүп койбосун үчүн ага белги салып койду. Ошондо Кабыл жараткан эгенин көз алдынан кетип, Эдендин чыгышындагы Нот деген жерге отурукташты. Адам обого дагы жакындады. Аялы уул төрөп, анын атын Шет деп койду. Себеби ал Кабыл Абылды өлтүргөн соң, Кудай мага анын ордуна башка бир уул берди, деди. Шет да уулду болуп, ысмын Энош деп койду. Ошондон баштап адамдар жараткан эгенин атын чакырып, сыйына башташты. Бул баянды ким кайра айтып бере алат? Азыр аудио жазманы паузага коюп, бир же эки киши уккан баянды эстеп кайра айтып берсин. Майда чүдөлөрдү эстегенге бири-бириңиздерге жардам берсеңиздер болот. Талкуулоо үчүн суроолор. Ар бир суроодон кийин аудио жазманы паузага коюп, жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Биринчи суроо: бул баяндан сиздерге эмне жакты? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Экинчи суроо: бул баяндан сиздерге эмне жаккан жок? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Үчүнчү суроо: бул баяндан Кудай жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Төртүнчү суроо: бул баяндан адамдар жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бешинчи суроо: бул баяндан биздин бүгүнкү жашообузга эмнени колдонсок болот? Башкача айтканда, бул баяндын негизинде Кудай бизге эмне кылышыбыз керектигин айтып жатат. Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Алтынчы суроо: бул жумада
Бул баянды кимдер менен бөлүшсөк болот? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бул баяндын тексти Кыргызстан ыйык китеп коомунун котормосунан алынган жана аталган коомдун уруксаты менен жаздырылган. Жакшы кабар медианын сайтынан ушундай жана башка маалымат каражаттарын бекер уксаңыз болот. Биздин интернет баракчабыз jakshykhabar.com